Саламатсыңарбы балдар? Саламатчылык. Отургула. Сак болгон маанайыңыздар кандай? Жакшы. Көңүлдүү. Анда сабагыбызды баштайбыз. Сүрөттөрдү карайбыз. Балким? Калыштарын билесиңерби? Кармандары? Болчу. Сулугуз, болуптур. Кандай болот? Суктун падышасы. Кар ханышасы. Көргөнсүңөрбү? Ушул мультфильмди көргөнсүңөр? Муз? Жакшы, муздору. Шрек деген мультфильм экен, э? Силер көргөн сюжеттер боюнча бул эмне деп ойлойсуңар? Эмнени көрдүңөр? Жомок. Бүгүн биз силер менен эмне тууралуу кеп кылат экенбиз деген ойго келдиңер. Эмне жөнүндө? Жомок жөнүндө. Болуптур. Жомокту ким окуган? Мен окудум. Жомок окугансыңар. Кандай тилде болбосун, жомок менен таанышсыңар, э? Дагы жомокторду окугандан тышкары эмне кыласыңар? Көрөсүңөр. Анда мындай суроо. Силер өзүңөр жомок жазып көргөнсүңөрбү? Жомок жазгансыңарбы? Мен жазгам. Жазбасаңар керек, анда келгиле бүгүн биз силер менен жомок жазганды үйрөнөлү. Демек бүгүн эмне кылат экенбиз? Алымбек. Жомок жазат экенбиз, э? Жомок жазалы бүгүн. Жомокту кандай тартипте жазабыз? Топто иштейт экенбиз. Баарыбыз топ менен турабыз. Жомоктун сүйлөмдөрүн бөлүштүрөт экенбиз. Белгиленген бөлүктөрдү бири-бирине байланыштырып баракка жазат экенсиңер жана жомоктогу каармандарды ролдоштуруп аткарат экенсиңер. Ар бириңерге бирден жомоктун сүйлөмдөрүн таратып келе кой. Ким Алина өзүң тобуңа бере бер, ашыкчасы болсо бул жакка бересиң. Силер дагы өзүңөрдүн тобуңарга тараткыла. Таркатылып берилген баракты таанышып карагыла. Тапшырма таанышкыла эле болчу, жазгыла боло элек. Таанышып, колуңарга тийген барак менен тааныштыңар. Карайбыз, барыңарга ар бир топко бери карайбыз балдар. Ар бириңерге өлчөгүч берем. Өлчөгүч берем. Силерге таркатылган баракта канча сүйлөмдөн бар экен? Ар бир бөлүгү 6 сүйлөмдөн бар экен. Демек, өлчөйбүз. Колуңарга берилген баракта сандар турат. Кайсыл сан менен түшсө, ошол бөлүккө берилген сүйлөм силердики болот. Бараңарга тегеректеп алгыла. Өлчөйбүз. Кана? Өлчөйбүз. Эмир өлчөйбүз. 1. Демек, биринчи бөлүгүн тегеректеп алгыла. Өлчөдүк. Канча тийди? 5-син тегеректеп алдыңар. Силерге 6-сы. Белгилегиле, бул жагыңарга адашып кетпес үчүн белгилеп алгыла. Белгиледиңер. Демек, ошонун 4 бөлүгүн белгилеп алдык. Белгиледиңерби? Акмарал? 4 бөлүгүн тең белгиледиңер. Өлчөнгөндөн кийинки туш келген сүйлөмдөрүңөрдү окуп койсоңор 4 бөлүктөн. Бири-бирибизди угуп алабыз, анан презентацияга чыкканда, буларга ушундай туура келген дейбиз. Кана? Силердики сүйлөмдөрүңөр? Илгери бир жигит жашапты, бир күнү ал бакыт издеп жөнөттү. Анан? Жетти баштуу жаймобоз. Башкы кааганга учуу килем бериптир. Ушинтип жомок да берди.
Бул силердин ушундай сүйлөмдөр. Силердики? Биздики илгери бир канзада болуптур. Ал өз өлкөсүн кедейчиликтен куткаруу үчүн казына таап келүүгө жөнөп кетиптир. Токойго барып сууда алтын балыкты көрөт экен. Андан кийин биздин башкы каарманга ал суусундук берет экен. Суусундукту ичсе көзгө көрүнбөс болуп калат экен. Бул анте бергилешиңер. Силер? Бир кишинин 3 уулу бар экен. Бир күнү ал кенже уулун токойго отун кийип келүүгө жумшаптыр. Ал жактан аюуну жолуктуруптур. Андан кийин карманга 3 суусунду буюм бериптир. Ошентип жомоктоп кеткен. Жомокто бүттү. Мына ушул сүйлөмдөрдү бириктирип атабыз. Жомогубуз 4 бөлүктөн турат экен. Жомоктун башталышы мынакей төмөндөгүдөй сүйлөмдөр берилген. Силер өлчөп, ушул сүйлөмдөн бирин тандайсыңар. Жомогубуздун кийинкиси башкы каарман кимди жолуктурат? Силер өлчөгөндө туура келген сүйлөмдү тандап, мына ошол силердин негизги каарманыңар болот. Окуянын уланышы, жомогуңардын жыйынтыгы. Бөлүктөр менен таанышкыла. Топто иштейбиз. Ыңгайлуу кылып коюп алгыла барактарыңарды. Келдиңер силердин топ. Белгилеп алган сүйлөмдөрдү баракка жазгыла. Бириктирип, мына ошол сүйлөмдөр силердин планыңар болуп берет. Дал келген сүйлөмдөрдү баракка жазабыз. Мынакей маркерлер берилген. Ушул сүйлөмдөрдү бири-бирине бириктирип жазабыз. Ушул сүйлөмдөр силердин текстиңердин өзөгү болот. Силер текстке айландыргыла ушул сүйлөмдөрдү. Ооба, биринчи окуядан экинчи окуяга чейин өзүңөрдүн да окуяңарды кошкула. Биз жомок жазып жатабыз, жазабыз. Убактыбыз соңуна чыгып келе жатат. Оюбузду бышыктайбыз. Аюуга ыраазычылыгын билдирип бала үйүнө кубанычтуу кайтты. Топтор иштеп бүттүңөрбү? Келгиле кол чабабыз. Кол чапсак бүттүк болсун, Кол чабабыз. Мурат, силердин топтон баштайлы канда? Кел, Феликс. Тактага илебиз. Мураттардын тобуна көңүл бөлөбүз. Өзүнүн ишин, жомогун презентациялап жатканда аларды кылбайбыз. Алардын жомогу эмне жөнүндө экенине көңүл бөлөбүз. Балким силерде суроолор пайда болуп калышы мүмкүн. Жомокту жаппайбыз. Биринчи толугу менен жомокту Сабина окуп беребиз, толугу менен окуп беребиз. Андан кийин сахналаштырабыз. Биздин жомок бир кишинин 3 уулу бар экен. Бир күнү ал кенже уулун токойго отун кыйып келүүгө жумшаптыр. Кичүү уулу нааразы болуп, эмнеге мен эле бара берем деп, жолдон аюунун мамалагын көрүп, чуңкурдан чыга албай атканын көрүп калат экен. Чогултуп келе жаткан отундардын арасынан узунураагын алып, мамалакты алып чыгат. Ошону мамалактын энеси көрүп калып, кол салмакчы болот. Ошондо мамалак бүт барын түшүндүрүп туура айтат. Аюу ыраазычылыгын айтып, 3 буюм сыйкырдуу белекке берет. Сыйкырдуу чапан, жайыл дасторкон жана сыйкырдуу балта. Кубанычтуу болуп, ал аюуга ыраазычылыгын билдирип, өз үйүнө жол салды. Сыйкырдуу буюмдарга ээ болгон бала
мындан артык жумуштардан коркпой калды. Эми ролдорду бөлүштүрүп сахнада кичинекей сценка ойноп берели. Oğlumlar en erken düğünün içinde varıp Tokyo'ya çıkıp geç. Kıymak bilir. Kendileri bara versin al en küçüsü varsın. O kendi en erken. Geç gelemiyor. Şunu tüyünü gençsin ha. Давай, бар. Короче, бизге жүр кыздарга барып келели. Ne oldu sana? Nereye çıkıyorsun? Üst kaldım çınkurla, çıkılmayayım mimi çaçan. Hazır götür. Bırakma sana. Sen de bir bağlatıyorsun. Tamam koy. Tamam beni çunkurdan çıkarıp kurtardı. Benden 3 numara. 3 numara birlikte görelim. Mama alıyor. Bu sektörü çapan. Sektörde çapan. Yoksa sektörde çapanları giygende seni ne kim görüyor? Ooo, kakal yıktı oldu. Сыйкырдуу балканы ал өзү деле ишти берет, өзү бактарды кыйрайт. Çok rahmat ayı sana. Чоң рахмат сага жаш. Сага чоң рахмат мен мамлагымды куткарган. Ошентип сыйкырдуу белектерге ээ болгон кенже уулусу аябай бактылуу болуп, үйгө өзүнүн үй бүлөсүнө жөнөдү. Биринчи топко кол чаап ыраазычылыгыбызды билдирип коелук. Экинчи топ. Презентацияларды эки. Акмарал, келе. Биздин жомокко көңүл бургула. Илгери бир канзаада болуптур. Ал өз өлкөсүн кедейчиликтен куткаруу үчүн казына таап келүүгө жөнөп кетиптир. Ал канзаада узун жол жүрүп Токойго келет. Андан соң Токойдон ал алсырап булак издейт. Көп убакыт өткөндөн соң ал булак табат. Булактын жээгинен алтын балыктын чыгып калганын көрөт. Канзаада алтын балыкка жакындап барганда алтын балык сүйлөп баштайт. Мага жардам берчи. Ошондо канзаада балыкты алып сууга кое берет. Балык канзааданын көмөгүнө ыраазы болуп, мен сени 3 каалооңду аткарып беремин. Анткени сен менин жашоомду сактадың, деп айтат. Канзаада кубанып, биринчи каалоосун айтып баштайт. Өз өлкөмдү кедейчиликтен сактап берчи деп суранат. Экинчи каалоосу болсо, ыймандуу, ай десе айдан, күн десе күндөн сулуу кыз таап берчи дейт. Үчүнчү каалоосу болсо, дайыма тынччылык, молчулук, токчулук бере көр. Жок дебестен 3 каалоосун тең аткарып берет. Андан соң алар балалуу, чакалуу болуп, узак өмүр бактылуу жашашыптыр. Жомооңар абдан жакты. Жакшы. Эми ушул жомооңарды аткарып. Мага жардам бергилечи. Жардам бергилечи. Мен сенин 3 каалооңду аткарып бере аламын. Анткени сен менин жанымды сактадың. Анда эмесе менин өлкөмдү кедейчиликтен сактачы. Экинчиси ай десең айдай, күн десең күндөй суук кыз таап берчи. Үчүнчүсү дүйнө жүзүндө молчулук, токчулук болсун. Сенин каалоолоруң аткарылат. Ошентип биздин жомок аягына келди. Экинчи топтун да жомогун көрдүк. Үчүнчү топ келебиз. Өзүңөрдүн жомогуңарды илгиле. Бакыт издөө. Илгери бир жигит жашаптыр.
Бир күнү ал бакыт издеп токойго жөнөптүр. Нече убакыттан кийин ал жашыл талаада чоң эски урап калган үйдү көрдү. Ушул үйдү жети баштуу желмогуз коргоп турган. Башында желмогузду көргөндө коркту. Желмогуз уктап жаткан. Анын жанында алтын кылыч ташка сайылып турган. Бирок бул кылычты татыктуу гана жигит чыгара алат. Үйдөн кыздын үнүн укту. Ошондуктан ал кылычты таштан суруп, желмогуздун жети башын кесип салат. Анан ал үйгө чуркап кирет. Алдында дүйнөдөгү эң сулуу кызды көрөт. Көргөндөн кийин кызды сүйүп калды. Кыз алтын сандыктын ичинен учуучу килем чыгарды. Ал хандын кызы болчу экен. Алар учуучу килемге отуруп, хандын сарайына учуп кетишет. Ушинтип жигит өзүнүн бакытын тапты. Ушул жамокту жолдоштуруп аткарып беребиз. Эмир жигиттин ролун аткарат. Акылай жети баштуу желмогуздун ролун аткарат. Алина сулуу кыздын ролун аткарат. Мен Искендер падышанын ролун аткарам. Жигит өзүнүн бакытын издеп жүргөн. Анан ал токойго өзүнүн бакытын издегенге кетти. Нече убакыттан кийин ал жашыл талаада үйдү көрөт, эски үйдү көрөт. Ал үйдүн жанында жети баштуу желмогуз уктап жаткан. Ал бир кылычты көрдү. Ал кылыч ташка сайылып турган. Кылычты алып, ал жети баштуу желмогузду өлтүрүп салат. Анан үйгө киргенде, анын ичинде ал сулуу кызды көрөт. Сулуу кызды биринчи көргөндөн жакшы көрүп калат. Сулуу кыз андан кийин сандыктан учуучу килемди чыгарат. Учуучу килемге отуруп, алар хандын сарайынан жөнөшөт. Учуп бактылуу учуп кетти. Ошентип жигит өзүнүн бактын табып, эко бактылуу жашатты. Үчүнчү топтун да жомогун көрдүк. Бакыт издөө деп жомого катышыптыр. Кол чабабыз анда. Мына ушинтип балдар, бүгүн биз силер менен жомок жаздык. Жомокту өзүңөр жаздыңар. Жомок жазууда кыйынчылыктарга дуушар болдуңарбы? Же бүгүн жомок жазууда силерге жардам болду? Кыйынчылыктарды көбүнө жаратты. Бизге туура мааниде түзүү, ошол окумак, ошону туура мааниде кабыл алуу, ошону туура берүү бизге оор болду. ойду жеткирип берүү. Туура ойду жеткирип берүү бизге оор болду. Туура ойду жеткирип берүү. Жомокту түзүүдө силер эмнеге таяндыңар? Силерге берилген сүйлөмдөр силерге жардамга келдиби? Албетте бизге. Бүгүн силер топту жомок жаздыңар. Жомок жазууну үйрөндүңөр. Үйгө тапшырма. Эми ар бириңер өз алдыңарча 10 сүйлөмдөн кем эмес өзүңөрдүн жомогуңарды түзүп бересиңер.